Кутмандуу күн мекендештер. Бүгүн дагы бир Кыргызстан жараны менен сделканы бүтүрдүк Транскапитал банктан. Илгизди куттуктайбыз. Биздин компаниянын атынан Кыргызстан жараны официальный жумушу бар. Өзүнүн карындашы менен созоемщик кылып кошуп сделкага чыкты. Анан өзү айткандай эле биздин компанияга мындан 3 ай мурун кайрылган, эмне үчүн 3 ай жүргөнүн, канча үй көргөнүн, үй канча турганын сиздер менен дагы бөлүшүп кетсин. Илгиз кандай сезимдер болуп жатат азыр? Мен өзүм Москвага жүргөнүмө где-то 14 жыл болуп калды. 14 жылда постоянно мен тааныштарым алды, анан постоянно какие-то страх болгон да, страх болуп албай жүрүп анан эта сестренка повлияла, просто давай, ура. Ошо менен 3 ай алдын тоже интернетти ютубтан эле көрүп калып алганмын. Ютубтан көрүп чалып, ишенбей барып, анан көрүп сүйлөшүп отуруп. И то 3 ай жүрүп калган себеби, потому что мен госуслуга подтверждение болгон эле, сестренкам госуслуга подтверждение болбогон үчүн ошол 1 ай ошол 1,5 ай почти ошол убактыбыз кетип калды да. Калгандарын үй издегенде деле анча кыйналган жокмун, потому что тиги компаниянын өзүнүн полный агенттери жардам берип, прям сделка мындай чыкканда бат эле болду. Самое главное просто бир аз когда мындай планда жок болуп калып, анан срочно болуп кетип, көп нерселер эме болуп кетти. Үй өзү 5 миллион 650 болду стоимость. 5 миллион 600 миң кредит палата кылдык. Ну, компанияда прям азырга чейин ишенишпейт да. То, который менен иштегендер дагы 1-3-4 айтат. Сен алчы, андан кийин ана биз барабыз дейт да. Бүгүн аз алгандан кийин барсам дагы думаю, да 3-4 адам точно келип заявка таштап, дальше будем эме кылат. Кыргызстандын жарандары үчүн бул жакшы эле мүмкүнчүлүк да турабы? Да, Кыргызстан жарандары, мен эмнеге квартира алган себеп, потому что биздин азыр жашап аткан квартирабыздын возможно продажага коет экен. Ошого вынужден мындай ситуацияны ойлодум да, потому что Москвада өзүңөр билесиңер, регистрациясы жок жүргөн, опасный. И плюс мен официально иштейм как биргиктүү директор, потому что от меня как материальный ответственность, плюс как сотрудниктер отвечает электронными документами каза болсам, какие-то органдар келип текшерип калса, это опасно, потому что сенин документтер болсо, сен алдында сотрудниктер так опасно. Плюс не можешь их защищать как руководитель, да. Ошон үчүн вынужден ошо документтерди турап, анан быстро ошон үчүн аракет кылып кылдым да эти квартираларды. Балашихадан, железнодорожныйдан Тина станцияга мен басып барганда 4 мүнөт эле болду. Прям жакын эле. Я плюс ошого дагы азыктым да, потому что Москвага келгенде среднем я келгенде 25-30 мүнөт, максимум 30 мүнөттө келесиң да, электричкада. И плюс там посмотрел где-то 10 мүнөт интервал менен келет экенсиң. Немесе жүрөт экен, поездар жүрөт экен электричка. Ар бир кардардын, ар бир кайрылган кардар өзүнүн расчетторун билет да негизи. Мисалы үчүн биз бирөөгө айтпайбыз, мынанча алсаңар, мынанча выгодно болот деп, себеби Илгиз деле өзүнүн расход доходторун билет. Эгерде биринчи жолу ипотека алынып жатса, албетте аздан баштаган жакшы. Үйдүн баасы өтө кымбат эмес, эми ставка ооба бийигирээк болушу мүмкүн, бирок Илгизге дагы түшүндүрүп кеттим, эгерде дагы келечекте эгерде ставка түшүп кала турган болсо, түшүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Үй ал убакытта уже кымбаттайт да, баягы спрос көбөйөт. Ошол жакынкы күндөрдө бул турак жайда эч ким жашабайт экен, регистрациясы өткөндөн кийин үйүңө дагы барабыз, Илгиз. Жашайсыңбы өзүң же квартирага сдавать этесиңби? Ну, скорее всего, квартира, потому что биз азыр жашаган квартира пока тиги ситуация, скорее всего, неме конкурсия холдон кийин, возможно, они хотели продать, но сейчас что-то последние 3 айдан бери кайра тынчып калышты, тем более квартира регистрациясын берет, тияк-бягы менен. Ну, это нормально, да, ооба. Из этого там дешево плачем, скорее всего, будем сдавать. Ооба, бул дагы кошелек негизи, мисалы үчүн тура берет ал үйдү. Зато баягы иштеген акча чогулуп калат. И бул дагы чоң плюс. Сатасың, квартираны коесуң, өзүңдүн турак жайың бар да, мындайча айтканда. Ошол мекендештер KG недвижимость агенттигинде дагы бир бактылуу мекендешибизди турак жайлуу кылдык. Жакынкы күндөрдө үйүнө дагы барып видео тартабыз. Сиздер дагы аракет кылып кайрылсаңыздар болот.